1967 жылы Кыргыз мамлекеттик көркөм өнөр институту ачылып, 1974 жылы аталган окуу жайга атактуу балет бейчиси Бүүсара Бейшеналиеванын ысымы ыйгарылган. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети деген жаңы макамга ээ болгон. Кыргыздын көөнө турмушуна сара эсеп салсак, элибиздин манасчы, дастанчы, акын, ырчы, комузчу, кыякчы, темир ооз комузчулук өнөрлөрү залкар өнөрпоздордун көкүрөктөрүндө көрөнгө катары сакталып, ал музактан бери карай атадан балага, улуудан кичүүгө, устаттан шакиртке өтүп, устат шакирт өнөрканасынын негизинде ушул күнгө жетти. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Совет доорунда Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарын атайын адистик катары окутуу мүмкүн болбогон татаал маселе эле. Эгемендиктин алгачкы жылдарында ооз-эки салттагы музыка өнөрүн адистик катары окутууга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, коомдук муктаждыктан улам 1993 жылы салттык музыка жана фольклор кафедрасы негизделген. Аталган бөлүмдө ооз-эки салттагы кесипкөй өнөрдүн бардык жанрларын өзүнө камтыган дастанчылык, акындык, ырчылык жана аспапчылык класстары бар. Кафедра ачылгандан тартып Насыр Давлесов, Эсенгул Жумабаев, Сагыналы Субаналиев, Замирбек Үсөнбаев, Улукмырза Полотов, Нуржамал Табалдиева, Роза Аманова баштаган залкар устаттар эмгектенип, бир нече өнөр адамдарын, сахна чеберлерин, маданияттын мыкты кызматкерлерин окутуп чыгарды. Биздин бөлүмдү аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн бир нечеси учурда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда, музыкалык окуу жайларда, маданият үйлөрүндө, мектептердеги ийримдерде, ансамбльдерде жана башка кызматтарда иштеп, алды Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наамдарга татыды. 2014 жылы окуу жайдын ректорлук кызматына Чотонов Мамашариф Мамытович дайындалып, окуу жайдагы жетекчилик кызматтарга жаштарды алып келүү, материалдык техникалык базаны чыңдоо, жаштарды илимге тартуу, окуу программасына өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү сыяктуу бир нече маанилүү иштерди колго алган. Учурда кафедрада 25 мугалим эмгектенип, 73 студент билим алып жатат. Кафедрада өздөрүнүн педагогикалык бай тажрыйбалары менен баарыбызга өрнөктүү жол көрсөткөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Сардарбек Жумалиев, илимдин доктору Камчыбек Дүйшалиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бооронбай Кулакматов агайлар иштешет. Калган мугалимдердин баарысы жаш экенине карабастан, өнөр менен педагогиканы айкалыштырып, устаттык милдетти жогорку деңгээлде аткарган мыкты адистер десек болот. Мугалимдердин чыгармачылык жетишкендиктери жөнүндө сөз кылсак, ар бири өзүнчө мактоого арзыйт. Көпчүлүгү дүйнөнүн бир нече мамлекеттеринде улуттун улуу өнөрлөрүн даңазалап, чоң маданий иш-чараларга катышып, көптөгөн кароо сынак, фестивалдардын лауреаттары болууга жетишкен. Кафедра башчысы Көчөрбаев Самат Батыркулович, кураторлор Кутманалы Султанбеков, Элизар Өскөнбаева, студенттик кеңештин жетекчиси Бекболсун Рысбек уулу башында турган кафедранын жалпы жамааты ректораттын колдоосу менен бир топ алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырды. Тактап айтсак, жыл сайын абитуриенттерди тартуу багытындагы иштерди жогорку деңгээлде жүргүзүп, жыйынтыгында кафедрага тапшырган таланттуу студенттердин саны өстү. Ошондой эле окуу процессиндеги эң негизги көйгөй музыкалык аспаптарды сатып алуу, методикалык колдомолор, ноталык китептер, бөлмөлөрдү талапка ылайык жазалгалоо сыяктуу жалпы материалдык техникалык базаны жакшыртуу иштери жолго коюлду. Кафедранын жалпы жамааты өнөрдү даңазалоо максатында массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иш алып барып келе жатат. Кафедранын окуу программасына өзгөрүүлөр, толуктоолор кирип, сахна даярдыгы сабагынын киргизилүүсү жана ошондой эле нота терүү, чыгармаларды анализдөө, элдик ырларды музыкасын иштеп чыгып, ансамбльдештирүү багытындагы сабактар компьютердик технологиянын жардамы менен жүргүзүлүп жатат.
Баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, Кыргызстанда 3 жолу өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бардыгына биздин студенттер олуттуу салымын кошту. Мамлекеттик жана коомдук чыгармачыл уюмдар менен кызматташуу тыгыз жүрүп, концерттик ишмердүүлүк жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Учурда студенттер коңшу жана чет мамлекеттерге концерт, фестиваль жана башка маданий иш-чаралардын алкагында барып, өнөр тартуулап келип жатышат. Жыл сайын студенттердин практикалык иштери уюшкандыкта өтүп, быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата кафедранын 21 студенти Устат Шакирт борборунун колдоосу менен Жет облуста педагогикалык практикалык ишин ийгиликтүү өтөп, фольклордук иримдерди жандандырууга салымдарын кошуп келишти. Кафедранын студенттеринен турган фольклордук ансамбль чоң сахнадагы концерттик иш-чараларга катышып, жыл сайын бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактары аталган ансамбль менен өтүп жатат. Коомдук жана уюштуруучулук, тарбиялык иштер колго алынып, жамааттык ынтымак бекемделди. Мындан тышкары атын атаса куту сүйүнөт демекчи республикалык кароо сынактарда алдыңкы орундарды багындырган чыгармачылык ийгиликтери арбын сыймыктуу студенттерибиз дагы сиздерге тааныштыра кетели. Алар Кыдыралиев Нурсултан, Жээнбеков Иманбек, Канат уулу Жанат, Акылбекова Алия, Алыкулова Айгүл, Сарсанбеков Турсунбек, Сарсеев Данияр жана башкалар. Жогорудагы жетишкендиктердин ээси албетте маңдай терин төгүп, чыгармачылык менен өз кесибин сүйүп иштеген кафедранын мугалимдер жамааты жана татыктуу билим алса экен деген жалпы студенттер экендиги талашсыз. Учурдан пайдаланып, кафедранын өнүгүүсүнө ар тараптан колдоо көргөзгөн окуу жайдын жетекчилигине жана ошондой эле кызматташ уюм, мекемелерге, кафедраны аяктаган ага эжелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ооба, урматтуу көрөрман, көч бара-бара түзөлөт демекчи, улам жыл өткөн сайын кафедра айрым кемчиликтерди оңдоп, өрнөк болчу иштерди жасоого далалат кылып келе жатат. Мындан ары да таланттуу жаштарды тарбиялоого чын дилибизден кызмат кылабыз.